Менин үстүмдөн жалган жала менен милицияга арыз түштү. Күбө катары кошунасы да көрсөтмө бериптир. Менде да өзүмө тиешелүү күбөлөр бар. Ошол арыз аркылуу милиция мени күнөөлөп койбойбу? Бул жерде мындай, арыз жазган адамдын эле арызы өтүп, анан сизди камап койбойт. Сиз сурооңузда айтып жатасыз, жалган жала менен деп. Демек, ал териштирилет. Тергөөчүнүн милдети ишти ар тараптуу, объективдүү, толук карап чыгуу. Ал арыз жазып коюптур, демек арыз жазган адамдыкы туура, арыз жазган адам демек утат деген түшүнүк жок. Эгерде ошол жазган арызы сиз айтып жатасыз жалган жала менен деп туруп, эгерде чын эле сиз айткандай жалган жала болуп чыга турган болсо, ал жазган арыздар, доолор, доводдор аныкталбаса, өз ордун таппаса, анда ал өзү жоопкерчиликке тартылып калат. Ошондуктан, урматтуу көрүүчүлөр, бирөөгө доо коердо, бирөөнүн үстүнөн арыз жазаарда сөзсүз түрдө ойлонуш керек. Эгерде ал далилденбесе, демек ошол жазган арыз далилденбесе, ал жалган көрсөтмө берүү боюнча, жалган доо коюу боюнча өзү кылмыш жоопкерчилигине тартылып калат. Андан сырткары ал сөзсүз түрдө териштирилет. Ар тараптуу, айтып жатпаймынбы, беттештирүүлөр болот, күбөлөр. Сиздин дагы бардык колуңузда эмне далилдериңиз бар болсо, кандай гана күбөлөрүңүз бар боло турган болсо, алардын алып барып туруп бардыгын тергөө учурунда көрсөтүңүз. Демек, ал тергөө бул арызды карап чыгып туруп, кылмыштын курамы жок боло турган болсо, кылмыштын курамы жок экен деп туруп, бул ишти аткаруудан, өндүрүштөн кыскартат. Демек, сиз бул иш боюнча өзүңүздүн далилдериңизди толук келтирип, өзүңүздүн күнөөңүз жок экендигин тастыктап бериңиз. Сизге эч кандай коркунуч болбойт. Тескерисинче бул иш өндүрүштөн кыскарып, доосу аныкталбагандыгы үчүн, айтайлы сизге жалган доо койгондугу үчүн өзүн жоопкерчиликке тартсаңыз болот.